Assalamu alaikum, taka dostum. Birinci emi Ramazan ayında orozon kabılmasın dep aytayın. Эми орозоду айтпаш керек эле, бирок азыркы учурда ышы ыйык Рамазан айына дагы көңүл бурбай атат. Өзүң айтып каласың, заман качан оңолот депчи. Илгери бирөө бар биздин журналда бир аксакалдан сураптыр дейт. Заман качан оңолот? Деги оңолобузбу деп аябай нааразы болсо аксакал айтат дейт. Эй, заман качан оңолот айтайынбы? Тетиги дыйкандагы ушакчы ушагын токтотсо, тетиги эпкиндеги бузугулугун токтотсо, тетиги кайырмадагы арысчы арысын токтотсо, тетиги таш төбөдөгү наараз гейикчил гейигенин токтотсо, тетиги чаектеги митингчи митингин токтотсо, биз негизи сонун эле жашоодо жашап эле атабыз. Булар ошолор эле токтосо жашообуз жакшы болот деп айтат. Ансандай биздин жашообуз Кудайга шүгүр. Ыйык Рамазан айында айталы. Элибиз бар, жерибиз бар, өзүбүздүн улутубуз бар, желегибиз бар дегенде, канча миллион деген адамдар өзүнүн жери жок жашап жүрөт. Бирок тобо дебей эле, ошого Кудайга ыраазылык шүгүр келтирбей эле, күн эле досум ушул. Кече күнү өзгөчөт. Тетиги сырттан Кыргызстанга кол салып, тетиги тажиктер бизге бир согуш ачып атса, могул жерде ошондон пайдаланып, ак үйдүн алдына туруп алып, тигил кетсин, бул кетсин. Бул эмне болуп баратат досум? Коом оңолгондо гана биз оңолобуз. Ушунчалык кызык адам болуп калды, кызык болуп калдык өзү. Бир тууганыбыз коррупционер да аны камап койсо, анын туугандары чыгат, кайра аны камаба деп чыгат, аны камап койсо, бирөөсү камаба деп чыгат, чыгарып койсо башкалары кама деп чыгат. Башыбызга келген, бийлик башында турган азаматтарды өзүбүз тандап алатабыз. Шайлоо болгон сайын тандайбыз. Жерге сууга тийгизбей тим эле мактап, анын аркасынан эки жаат болуп, үй бүлө болуп, аял менен күйөөсү, баласы үчкө бөлүнүп атып, анан ошолорду ушулда азамат деп шайлап алдыбызга алып келип алабыз. Анан кайра ушулар акмак экендер дейбиз. Мен баягыда айткам, мына ушул 120га эл өзүбүз ат койдук. Чимкирик деп ат коюп койдук деп. Чимкирик деп неге ат койду? Чимкирик деп айтылып койгон себеби булардын кылган ишине жараша болуп калды. Чимкириктин өзүнүн табияты кандай? Чимкирик өзү салаңдап тура берет, же түшүп калбай, же артка кетпейт. Учур келгенде деп тартып койсоң артка кетип калат. Кайра шалбырап калат. Ансандай учур келгенде кнопканы бастырып алат да, анан шарт деп тартып койсо кайра салбырап тура берет. Мына ушундай табияты бар үчүн эл ошо Чимкирикте ат коюп койду. Себеби булар өздөрүнүн гана кызыкчылыгы үчүн аракет кылышат. Булардын азыркы тетакта чек арада эмне болуп атат, же мамлекеттин экономикасы эмне болуп атат, менен эч иши жок. Булар ошол эле баягы эле бирөө бир жакты барып эми бөлүшүп алганда, ушу бөлүшүп алган жерлерге ар ким өзүнүн адамын коюш керек. Ушу кадр системасы болуш керек. Ушу менен эле аракет. Анан кийин көчөгүнкү муга чейинки болуп калган былыктары билинип калбасын деп азыр эмне кылышып атат? Жанталашып ар кай жерден топ келип алып, жаамат кылып алып, митинг уюштуруп коюшуп отурушат. Элибиз ушуга көнүп алды. Элибизге акча берип койсо, бүгүн бирөөнү айтып кыйкырып чыгат, акча берип койсо, эртең бирөөнү айтып кыйкырып чыгат. Кече күнү митинг болуп атканда бир эжени көрдүм. Дегенде жанагы мен төрөбөйм, мен чай куйбайм дегендердин арасында кыйкырып жүргөн болчу. Кийин түштөн кийин карасаң, маякта аялдар өрттөнүп атам деп атат десе, ошол жерде жүргөнүн көрүп калдым. Кийин дагы карасаң, ошол эле эже дагы бир жерде жүрөт. Кимдин акчасын берип койгон болсо, ошол тарапта кыйкырып, ким катуу бакырып койсо эле, ушул заманда ошол акылдуу ушундай бир учурга келип калдык. Таке досум, ар бир адам сен пейлиңди оңогондо, өзүңдү иштеген ишиңди иштегенде, мен өзүмдүн ишимди иштегенде, эл жалпы коом ынтымакка келгенде, башыбызга келген адамга ошого жардам бергенде, анан өзүң иштебейсиң, жумуш кылбайсың, үйдө жатасың, жалкоосуң, анан чыгып алып эле ушул өкмөт мени мынтпей атат, же ушул президент мынтпей атат деп эле кыйкыргандан башыбыз чыкпай калды досум. Ар бирибиз өзүбүздү оңомоюнча
эч алдыга кетпейбиз. Аны башка бирөө келип оңоп бере албайт. 1000 президент алмашпасын, 1000 премьер алмашпасынбы, ким өкмөт алмашпасын, депутат алмашпасынбы, ал өзүбүздөн болсок, ошондо ошого жараша депутат келет, ошого жараша өкмөт башчысы келет досум. Ошондо гана оңолобуз. Башка эчтеке да айта албайм. 2 Рамазан айында азыр элибизге тынччылык, токчулук гана каалап отурушубуз керек. Ал эми жанагы жасалма патриоттор, чыгып алып кыйкырып, баткен үчүн күйүп аткан патриоттор, биякта согуш болуп атса, биякка чыгып алып кыйкырып аткандар. Ошол жерге 10 автобусту токтотуп туруп, отургула. Азыр кеттик Баткенге десең, ошол жерде 1 автобус чыныгы патриоттор чыгат, калган 9 автобуска түшө тургандардын бар качып жок болот ошол жерде. Ошо окшогондор тойгузбайт. Эми орозодо жакшы тилекти кылалы. Орозоң кабыл болсун досум.